Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарды кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 16 декабрь 2024 жыл мен сиздерге Западныйда жайгашкан коргондон сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бардык шарты бар, сонун үй экен. Таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Анан ушундай чоң жолго деле жакын, ашып кетсе бир 300 метр гана пешком басасыздар туугандар. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдын круговойнан Ак Тилекке 800 метр жүргөнүңүздөрдө ушул чоң жолдун оң тарабында жайгашкан мына ушул Нирвана кафесин көрөсүздөр. Кафенин жанындагы асфальт көчөгө кирип, бир аз эле түп-түз жүрүп барып, анан сол тараптагы 3-чү көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Шаарга карайт. Анан туугандар, бул жерде таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Анан Западныйдын центрина мына чоң жолго деле жакын эле экен. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Чек ушул жерден башталат. Варата, кичинекей эшик, забор, анан кошунасынын варатасына жайын болуп калат границасы. Үйдүн жери 4 соток. Караңыздар, столбарында деле прожекторлор бар, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат экен. Анан могул чоң центральный жолу асфальт болгон, а бул көчөлөр жакынкы күндөрдө, жаз айларында Кудай буйруса асфальт болот экен. Жакшы, кийин келип көрүп кетесиздер. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Ушундай туугандар, үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Мына туугандар, үйдүн ичине дагы кирдим. Үйдүн алды стяжка болгон. Варатаны ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Жерин айттым, 4 соток, кызыл китеби бар, документи так. Анан бул 2 кабаттуу үйдү өзүм жашайм деп жакшы эле ниетте салган экен үйөсү. Анан азыркы учурда эми жумуштарына байланыштуу срочно акча керек болуп аткан. Ошол себептен эле сатып деп ээси мага информация берди. Негизи өзү эле салган жаш качестводагы үйлөрдүн бири экен. Үйдүн узун турасы 10-30га 11-30. Жалпы квадрат метр туугандар 2 кабаттыкка жилойн эсептегенде 220 квадрат метр чыгат экен. Подвалын кошпогондо. Ушундай, албетте эле бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Даяр үй туугандар. Анан бул үйдү кантип жылытам деп турган болсоңуздар, мына бул сырт тарапта өзүнүн паровой топкасы бар экен. Топка аркылуу үйдү кеңири жылыта бересиздер. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөгө киргизилген. Топкасы ушул жерден от чагып үйдү жылыта бересиздер. Алсаңыздар туугандар, природный газ деле бар бул жерде, турбалар турат. Кийин прямой природный газга деле улап койсоңуздар болот. Өтө сонун болот, экономичный дагы болот туугандар. Эми вариант катары айтып койдум. Ушундай 2 кабаттуу үй, узун турасы адашпасам 10-30га 11-30. Жалпы квадрат метри подвалды кошпогондо 220 квадрат метр чыгат экен. Анан мына үйдүн артында 1,5 метр месте калтырылган. Азыр аны көргөзүп берем. Бул жакта подвалы бар. Подвалынан баштай берет окшойм. Жүрүңүздөр туугандар. Подвалы 2 бөлмөдөн турат. Мына биринчи бөлмөсү. Караңыздар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү. Анан подвал менен биринчи кабаттын ортосуна, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Ачып кире бересиздер. Киргениңиздерде бул биринчи кабаттын коридору болуп калат. Солго бурулсаңыздар мына холл. Айнек терезелер пластик, отоплениянын батарейкалары орнотулган. Ремонттору сонун. Бул холл болду. Бул жака кирсеңиздер кухнясы. Мына отоплениянын батарейкалары бар. Үй действительно өтө жылуу, сонун экен. Анан сырт тарапта топкасы бар дедим го. Ал жерде кухнянын эшиги бар. Ошол жактан дагы кирип чыгып турсаңыздар болот. Кухнянын өзүнүн отдельно эшиги бар мындай айтканда. Кызыл китеби деле бар, документтери так. Акча керек болуп аткан, ошол эле себептен сатып аткан. Анан вариант абдан жолдорун сурабадым. Кийин эсине чалып өзүңүздөр айтып сүйлөшүп көрөсүздөр. Так. Бул биринчи кабаттын экинчи бөлмөсү, зал. Литер ламинат, балдара бой, потолоктору дагы натяжной гипсокартон сыяктуу болуп кооздолуп жасалган. Так, мына лестница менен экинчи кабатка чыгып түшүп турасыздар. Анан үйгө кирип эле оңго бурулсаңыздар, могул жакта биринчи санузели, экинчи кабатында дагы санузели бар. Мына туугандар. Бардыгы бар.
себептерин айтып өттүм. Центральный канализация негизи жакшы, алган адам утулбайт. Локация өтө сонун. Тепкич менен чыгасыздар. Так, бул ошондо экинчи кабаттын коридору болуп калат. Мына караңыздар. Так, мал жактан баштай берейин. Экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү, күнгөй бет. Баары жакшы. Бул жакта болсо, мына экинчи кабатта өзүнүн санузелі дагы бар. Прямой центральный канализацияга уланган. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видео ссылкасын жиберип коюңуздар, балким ушундай сатылуучу даяр үй издеп жүргөндөр. Так. Бул үчүнчү бөлмө. Родительский экен. Анан бул жага болсо акыркы 4-чү бөлмөсү. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй. Экинчи кабаты 4 бөлмө, биринчи кабаты 2 бөлмө. Подвал бар. Подвалга кирбей бул жака жүрүп келсеңиздер, үйдүн арт болуп калат. Үйдүн артында мына 1,5 метр место калтырылган. Өйдө тарабын навес кылып жаап койгон. Анан мол жактар да жабылат экен. Строй материал бүт баарын алып келип дардап койдум дейт. Калсаңыздар жабып берет, же болсо кийин өзүңүздөр келип жаап алсаңыздар деле болот. Строй материалдары даяр экен туугандар. Мол жактагы топкасында сиздерге жакшынан көргөзүп берип коеюн, жүрүңүздөр. Жери 4 сотук болгону менен мындай кеңири эле көрүнөт экен. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Үйдүн сыртындагы буюм тайымдарды. Ал жагын эми эси менен сүйлөшөсүздөр. Балким алып кетет, балким калтырат. Мал жагында сырткы тапчан деле бар. Бул жагына көмүркана, отун-кана мындай айтканда. Анан бул жанагы үйдүн артындагы мен көргөзүп берген место. Строй материалдары деле даяр экен. Кийин эми өзүңүздөр жаап аласыздар. Бул жагы топкасы, печкасы даяр. Анан мал жерде эшиги бар. Мына туугандар, үйдүн баасын айтайын. $190 000. Анан жакшы кеми бар экен. Чалып, содалашып сүйлөшөсүздөр. Эйси номер болсо ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик. Ушундай өтө сонун локацияда жайгашкан сатылуучу үйдү колдон жүргүңүздөр.